Ыйык деген сөзгө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү мындайча аныктама берет экен. Касиеттүү, баалуу, кымбат. Экинчи мааниси кол тийгиз касиети бар дейт. Ыйык деген сөзгө ушундай кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү ушундай аныктама берип атат. Ал эми ыйык деген сөздү биз орусчага которсок, эмне деген сөз болот? Святой. Биз ушул эле ыйык деген сөздүн орус тилиндеги түшүндүрмө сөздүгүн карап көрөлүчү, эмне деген аныктама берет экен. Святой. Духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный, все, что относится к божеству, к истинам веры, предмет высшего почитания, поклонения нашего, духовный, божественный, небесный, Святой Дух, третья ипостась, выражающая деятельность божественную. Святой, ыйык деген Дальдын түшүндүрмө сөздүгүндө орусча мындай деп берип атат. Бул духовно жана нравственно непорочный дейт. Бул эч кемтиги жок. Духовно жана нравственный жактан эч кемтиги жок. Таза, жеткилең, бардык Кудайга таандык нерселер дейт. Чыныгы ишенимге таандык нерселер. Табынууга татыктуу нерселер. Руханий, Кудайга таандык, асманга таандык дейт. Муну түшүнүш үчүн бир мисал келтирсек, духовно жана нравственно таза, эч кемтиги жок дегенде, бул мисалы биз кара түстүн карама каршысы ак түс дейбиз. Түндүн карама каршысы күн дейбиз. Караңгылыктын карама каршылысы жарык дейбиз. Ошол сыяктуу күнөөнүн карама каршысы бул ыйыктык, святость, святой дейт. Ошон үчүн мына бул жерде Святой Дух дейт. Кудайдын жанагы үчүнчү ипостась орусча айтканда ыйык рух дейт. Святой деген бул ыйык, таза, күнөөсүз. Ыйыкты ушунду ыйык дейт да, таза нерсени. Ошон үчүн муну Кудайды ганакей ыйык деп айтат. Кудайга же ыйыктыкка арамзаалык, куулук, хитрыйлык, амалкөйлүк, жалганчылык деген тиешеси жок. Ага такыр карама каршы турат ыйыктык деген. Эч бир күнөөсү жок. Ошон үчүн Библияда мындай деп айтылат. Кудай, сенин жолуң ыйык. Биздин улуу Кудайдай Кудай барбы дейт. Забур китеби 76 Забур 14 стих. Андан кийин Исраил уулдарынын жамаатына мындай деп жарыяла. Ыйык болгула, анткени мен Кудай теңириңер ыйыкмын дейт. Кийинкиси, бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Кудай Библияда мындай деп атат. Мен ыйыкмын дейт. Эч күнөөсү жок. Таза. Демек, мен силерди чакырып алдым, мага ишенгендерди. Эми силер дагы ошондой ыйык болгула дейт. Эч күнөөсү жок, таза болгула дейт. Күнөөдөн качкыла дейт. Ыйык деген бул күнөөнүн 100% карама каршысы. Такыр күнөө жок, таза, арамзаалыгы жок, куулугу жок, хитрыйлыгы жок, алдамчылыгы жок дегенди ыйык дейт.
эч бир күнөөсү жок деген. Жана Библия бизге Кудай жөнүндө ушундай сүрөт мүнөздөмө берип атат. Кудай бул ыйык, эч күнөөсү жок, таза деп. Ал эми Куран болсо биз өткөн видеодо айткандай кандай мүнөздөмө берип атат? Аллах алдамчы. Алдамчыл эмес, алдамчылардын эң мыктысы деп атпайбы? Ал жүн эле Аллахты алдамчы деп койбой, далилдеп айтып берип атат. Кандай алдамчылык иш кылгандыгы жөнүндө Аллах. Ал жөнүндө биз төмөнкү аяттардан окуйбуз. 4-сүрө 156-157 аяттарда мындай дейт. Алардын капырлыгы жана Мариямга чоң жала жапканы себептүү Аллахтын каргышына калышты. Алардын Исаны тааныбагандыктары үчүн жана алардын биз Масихти Мариям уулу Исаны Аллахтын элчисин өлтүрдүк деген сөздөр үчүн каргышка калышты. Алар аны, Исаны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Бирок бул аларга Исага окшоштурулуп гана көрсөтүлдү. Акыйкатта Исанын өлтүрүлүшү жөнүндө ар түрдүү пикирде болуп жаткандарда ал тууралуу илим жок. Алар бар болгону жоромолдор гана таянышат. Албетте алар аны анык өлтүргөн эмес. Библия бизге Иса Теңир айкашкан жыгачта адам баласынын күнөөсү үчүн кадалып, курман болуп, 3-чү күнү кайра тирилген, асманга чыгып кеткен деген маалымат берсе, Куран ага карама каршы берип атат. Жок, Иса айкашкан жыгачта кадалган эмес дейт. Ага жөн эле ошондой окшоштурулуп көргөзүлгөн дейт. Ушул эле аяттардын астында кыргызча Куранды карасаңар түшүндүрмө берип атат. Мындай деген. Исаны өлтүргөн деп христиандар иудейлерди күнөөлөшсө, иудейлер жогорудагыдай билдирүүлөрдү өздөрү таратып келе жаткандыктары эч кимге жашыруун эмес. Алар жалган көрүнүштү чындык деп билишти. Башкача айтканда, крестке кадашып жана өлтүрдүк деп жаткан киши сырткы түрү Аллах Тааланын кудурети менен дал эле Исага окшош кылынган башка бирөө эле. Кыскасы, кандай болгондо да крестке кадалган Иса эмес эле. Куран дагы түшүндүрүп берип атат. Айкашкан жыгачта Иса кадалган эмес дейт. Алар жалган көрүнүш көрдү дейт. Наму кара менен жазылып турганды көрсөңөр, алар жалган көрүнүштү чындык деп билишти дейт. Жалган көрүнүштү чындык деп билишти дейт. Жалган көрүнүштү ким кылды? Аллах Тааланын кудурети кылды. Аллах Тааланын кудурети менен дал эле Исага окшош кылынган башка бирөө эле дейт. Аллах адамдарды ушинтип алдап кеттир. Исаны айкашкан жыгачка кадарда так эле ошого окшош кылып туруп, Исага башка бирөөнү коюп койду дейт. Ана адамдар ошол башка Исага окшош адамды айкашкан жакка кадап алданып калышты дейт. Ошон үчүн биз өткөн видеодо айткан аят мына 3-сүрө 54-аят дейт. Алар амалкөйлүк куулук кылышты, Аллах тагаларга каршы амалдуулук кылды. Аллах амалкөйлөрдүн эң мыктысы. Өзүңөр билгендей, бул кыргызча амалкөйлүк деген, бирок арабчасында алдамчы деп атат. Аллах алдамчылардын эң мыктысы. Анан алдамчылыгын жөн эле алдамчы дебестен түшүндүрүп айтып берип атат. Кандай жол менен алдамчы кылгандыгын иш жүзүндө. Мына астында түшүндүрүп берип атат. Аллах Исаны өлтүрүүнү каалагандардын бирин ага дал өзүндөй окшоштуруп койду эле. Исаны өлтүрөбүз дегендер өз досун өлтүрүп тынышты дейт. Башкача айтканда, Аллах Исага окшош двойник, так эле Исага окшош двойникти алып туруп, алмаштырып койду дейт. Подмена кылып.
Анан элдер алданып калды дейт. Мына ошон үчүн Аллах амалкөйлөрдүн же алдамчылардын эң мыктысы дейт. Мына ушинтип алдап кеткен. Анан элдер алданып калды дейт. Өткөн видеолордо айтып келаткан араб Кристиан Принстин видеолорунун биринде айтат. Аллахта 99 ысым бар дейт. Ошонун бири Аль-Мудел дейт. Аль-Мудел деген арабчадан которгондо алдамчы. Азыр ошол видеого көңүл буруп көрөлүчү. YouTube'га кирип могул сөздү жазсаңар англисче чыгат. Анан өзүңөр да окуп көрсөңөр болот. Биз жүзүндүсүн эле угалып. Ал жерде мындай дейт. Surah 13 verse 27. Allah, truly Allah, leaveth to stray whom he will, and he is the one who will guide who he want. So he is the one he deceive. The word stray in here doesn't look good for me, by the way, but this is the Muslim translation, it's okay. But in Arabic, it's very clear what it is. It says, he will deceive, yudil. You can go to dictionary and you can find what the word yudil mean. It's more than stray only. It is yudil, deceiver. And by the way, this is one of Allah's names, Al-Mudil. I challenge any Muslim to say not true. Al-Mudil, the deceiver. This is a name of Allah. Allah have 99 names. One of them is the deceiver. Бул жерден Курандын 13-сүрөсү 27-аятын айтып берип атат. А жерде Аллах кимди кааласа адаштырат деп которгон, кыргызчада дагы. Англисчеде дагы ошондой которгон дейт мусулмандар. Бирок арабчасын окусаңар, а жерде юдел деп турат. Юдел деген бул адаштырат эмес, алдайт дейт. Ошондой эле Аллахтын 99 ысмы бар. Ошол ысмынын бири бул Аль-Мудел. Аль-Мудел деген бул алдамчы деген сөздү билдирет дейт. Кайрадан 3-сүрө 54-аятка келсек, мына бул жерде айтып атат. Аллах амалкөйлөрдүн эң мыктысы дейт. Тагыраак айтканда алдамчылардын эң мыктысы. Кандай алдамчылардын эң мыктысы экенин, иш жүзүндө кандай көргөзгөнүн дагы айтып берип атат, түшүндүрүп. Аллах Исаны өлтүрүүнү каалагандардын бирин ага дал өзүндөй окшоштуруп койду эле. Исаны өлтүрөбүз дегендер өз досун өлтүрүп тынышты дейт. Ошентип Куран айтып атат. Аллах жөн эле алдамчы эмес, бирок алдамчылардын эң мыктысы деп. Библия бир гана шайтанды айтат ушинтип, алдамчы деп. Анткени Кудайда биз жогоруда окугандай, Кудайды ыйык дейт Библия. Кудайда эч кандай алдамчылык, куулук, арамзаалык, амалкөйлүк, жалганчылык деген жок. Анткени Кудай ыйык. Ага ишенгендер дагы ыйык болгула дейт. Библия бир ганакей шайтанды айтат, алдамчы деп. Ал жөнүндө биз Жакандан жазылган жакшы кабардын 8-бөлүмү 44-стихинде мындай деп жазылат. Силердин атаңар шайтан. Бу жерде Иса фарисейлерге карата айтып атат. Молдолорго карата. Силердин атаңар шайтан. Силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок. Анткени анда чындык жок эле. Жалган айтуу анын табияты. Анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Библиянын айтканы боюнча, бул жерде Иса Теңир айтып атат, жалган айтуу анын дейт, шайтандын табияты. Анткени ал шайтан жалганчы жана жалгандын атасы дейт. Башкача айтканда ал
жалганчылардын эң мыктысы. Ал эми Куран Аллах жөнүндө кандай маалымат берди? Аллах жалганчылардын же калпычынын алдамчылдын эң мыктысы дейт. Экөө кандай бири-бирине үндөш. Бири жалганчылардын эң мыктысы, Библия шайтанга берип аткан мүнөздөмөдө ал жалгандын атасы дейт. Эң мыктысы дейт. Жогоруда айтылгандай, Кудай эч качан алдабайт. Жалган айтпайт. Жалган айтуу бул шайтанга мүнөздүү нерсе. Кудай ар дайым чындыкмын дейт. Ал жөнүндө биз Библияда жаккандан жазылган жакшы кабардын 14-бөлүмү 6-стихте мындай дейт Иса. Исага жол, чындык жана өмүр менмин дейт. Ошентип Иса Библияда өзү жөнүндө мен чындыкмын деп күбөлөндүрүп атат. Мен чындыкмын дейт. Мен ыйыкмын дейт. Ал эми ыйык деген бул такыр күнөөнүн катышы жок. Алдамчылык, куулук, арамзаалык, калп айтуу, жалган айтуу, хитрыйлык деген такыр жок. Ошон үчүн ал ыйык. Такыр күнөөнүн катышысы жок. Таза, тунук. Кудайга таандык нерсе ыйык. Ыйыктык. Жана Кудай Библияда өзү жөнүндө күбөлөндүрүп атат. Мен чындыкмын дейт. Мен ыйыкмын дейт. Ал эми Аллах Куранда өз жөнүндө эмне деп күбөлөндүрүп атат? Мен алдамчымын дейт. Алдамчылардын эң мыктысымын дейт.